Экинчи бөлүм. Жамаат менен намаз окуунун артыкчылыктары тууралуу. Бул китепченин башында жазылгандай, көптөгөн кишилер намаз окушат, бирок жамаат менен окуганга көп көңүл бурушпайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын намазга кандай көңүл буруу керектиги жөнүндө айткандай, жамаатка да ошондой айтылган. Ушул бапта да эки бөлүм бар. Биринчиси жамааттын фазилети тууралуу, экинчиси жамаатты таштагандын жазасы тууралуу. Экинчи бөлүмдүн биринчи бөлүгү. Жамааттын фазилеттери тууралуу. Абдулло ибн Умар разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: жалгыз окулган намаздан жамаат менен окулган намаздын даражасы 27 эсе көп болот. Кимдир бирөө намазды Алла Тааладан сооп алуу ниетинде окуса, анда ал болбогон эле шылтоо менен үйдө эле окуп койбостон мечитке барсын. Мында эч кандай кыйынчылык деле жок, балким чоң соопко ээ болот. 1 сомдун ордуна 27 сом алуудан баш тарта турган адам барбы? Бирок дин жөнүндөгү сөзгө келе турган болсок, анда ушундай чоң пайдаларга дагы көңүл бурулбай жатат. Анын себеби төмөндөгүчө: биз динге кайдыгербиз, ал биз үчүн пайда эместей сезилип калды. Дүнүйө соодасында 1 сомдун ордуна 10 же 20 сом пайда алуу мүмкүн болсо, ошого биз канчалык аракет кылып мээнет кылабыз. Ал эми акыреттин соодасында болсо 27 эсе көп пайда, бул биз үчүн кыйынчылык болуп калды. Жамаат менен намаз окуу дүкөн үчүн зыян жана соода саттык аз болуп калат деп эсептелет. Дүкөндү убактылуу жаап турууда кыйындай түшүнүлүп калды. Бирок кимдин жүрөгүндө Алла Тааланын улуулугу бар болсо, анын убадаларына ишеними толук болсо, анын соопторунун да баркын билсе, андайларга болор шылтоолор эч тоскоол боло албайт. Ушундай кишилерди Алла Таала Кур'анда мактаган. Ал үйлөрдө Алланы эстөөдөн, намазды окуудан, зекетти берүүдөн аларды соода саттыкта тосо албай турган адамдар бар. Сахабалардын азам болгондон кийинки соода саттык менен болгон мамилеси жөнүндө Хикаятус Сахабанын 5 бөлүмүндө кыскача айтылып өткөн. Соодагер жана улуу шейх Салим Хаддад рахматуллохи алейхи туурасында айтылат. Качан ал азанды укканда анын жүзү өзгөрүп, кубарып кетер эле. Ал дароо тура калып, өзүнүн дүкөнүн ачык калтырып, төмөндөгү ырларды окучу. Качан силердин чакыруучуңар азанчы чакырганда мен да тезинен турамын, улуу теңдеши жок падышанын чакырыгын кабыл алып. Качан ошол чакыруучу чакырганда кубанычта болуп, ага баш ийип, эй улуулук ээси, мен даярмын деп жооп беремин. Менин өңүм корккондуктан жана сүрдөнүүдөн кубарып кетет. Ошол улуу зат менен алектенүү, башка бардык нерселер менен алек болуудан тосот. Сенин чындыгыңа ант ичем. Сен эстөөдөн башка эч нерсе мага улуу эмес. Сенин таттуу ысымыңдан башканы эстөөдөн мага эч кандай таттуулук жок. Экөөбүз бирге болуучу убак болоор бекен. Сүйүүчү качан сүйгөнү менен бирге болгондо гана бактылуу болот. Кимдин көзү сенин сулуулугуңдун нурун көрсө, анда ал эч качан тынчтана албай, сага жолугууну эңсеп жүрүп өлүп кетет. Хадисте келтирилген: ким мечитте көп убакыт өткөрсө, ал мечиттин тургуну болот. Периштелер аны дос тутат. Эгер ал ооруп кала турган болсо, периштелер аны көргөнү барат. Эгер ал бир ишке барса, периштелер ага жардам кылат.
Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytgan: Adamdın cemaat menen okuganının soğubu, üydöce bazarda okugan namazdan 25 ese köp bolot. Emne üçün degende, kaçan darat alganda, jakşılap alıp, keyin meçitти gözдөй namaz üçün gana çıksa, başka eç kanday niyeti jok bolsa, anın ar bir koygon kadamının sebebinen bir soğup köböйөт, bir günösü geçirilet. Kaçan namaz okup, oşul jerde oltura berse, kança wagtga çeyin darat menen oltursa, periştiler ağa keçirim jana rahmat duasın kıla berişet. Kaçanga çeyin adam namazды kütüp oltursa, al namazdın soğubun ala beret. Birinci hadiste 27 ese köptügü aytılgan ele, bul hadiste 25 ese ekendigi aytıldı. Uşul eki hadistin biri ekincisine karşı ekenine ulamalar artürdü jooptordu жазган. Hadistin düşündürmelerinde жазылган. Oşol jooptordan bir neçesi tömöndö keltirilet. Birincisi, namaz okuçunun namazının sapatına garap bolot. Gebirögö 25 ese bolot. Gebirölördün niyetinin sebebinin 27 ese köböйtület. Ekinci, içinen okulgan namazlarda, peşim jana asır namazlarında 25 ese köböйtөт. Alemi ün çıgarıp okulgan namazlarda, koptan, şam jana bagımdat namazlarında 27 ese köböйtület. Kebirölördün aytуусунда 27 ese köböйtülүү bul erteň menenki jana koptan namazlarında bolot. Sebebi, bul namazlarga baru kıyыныraaq. Alemi kalgan namazlarga 25 ese köböйtület. Dördüncü, gebir hadis düşündürүүчүлөрү жазышкан. Başka hadislerde gelgendey, bul ümmetke Allah Taala'nın mehrimdiligi jamgırday jağan. Oşonun sebebinen başında 25 ese bolgon, keyin 27 esege köböйtülgön. Gebir çeşmelөөчүлөр mından da jakşıraaq düşündürmelörді keltirişken. Al mındaça, birinci hadistegi soopton, bul hadistegi soop bir neçesi köptük kılat. Sebebi, bul hadiste 25 ese köp dep aytılgan emes, balkim mında 25 daraja dep aytılgan. Anın kotorması, 25 jolu 2 eselenet degeni. Oşonda jamaat menen okugan bir namazdın soğubu 33.554.432 bolot. Bul soop Allah Taala'nın rahmatынан alыс emes. Bul Allah Taala'nın rahmatına üstümdük kılıuçu nerse emes. Namazdı kaza kıluu tozokto bir hukup küyüge tuura gelip jatsa, birinci bölümde aytılganday, anda jamaat menen okulgan bir namazdın soğubunu mınçalık çoң boluştuğu түшүнүктүү ele nerse. Andan keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytıp körsetköndöy, özübüzde ele oylosok bolot. Namaz üçün kançalık soğuptor, kançalık jakşılыкtar köböйtület. Kimde-kim üydön darat alıp, namaz niyetinde gana meçitke bara turgan bolsa, anın ar bir gadamına bir soğup koşulat. Bir günösü geçirilet. Madinada Banu Salama dep atalgan bir uruu jaşaşy. Alardın üylörü meçitten alыс ele. Alar meçitke jakyn göçüp kelүүgө niyet kılışkanda, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alarga aytdı: Oşol jerdele turgula, silerdin meçitke basıp kelgen ar bir kadamыңarga soğup жазылат. Dağı bir hadiste gelgen, kimde-kim üýünden darat alıp namaz okuganga meçitke jönösö, ihram baylap ajıga jönögön syýakdy. Andan keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dağı bir amaldın öte çoň faziletini aytgan. Namaz okugandan keyin kaçanga çeyin oşol namaz okugan jerinde oltura berse, perişte al üçün istighfar jana rahmat duasyn kılıp tura beret. Perişteler Allah Taala'nın ıyık jana günösü jok pendesi, alardın duasının berekesi abdan açık. Muhammed ibn Samak rahmatullahu aleyhi belgülü alım jana İmam Abu Yusuf rahmatullahu aleyhinin jana İmam Muhammed rahmatullahu aleyhinin okuçusu 103 yaşında düýnöden gaýtgan.
ошол убакта күнүнө 200 рекет нафил намазын окучу. Ал мындай деп жазат: 40 жыл мезгил ичинде бир жолу гана такбир уула калып калган эле. Ал менин апам дүйнөдөн кайткан күнү болгон. Ошол иштер менен алек болгондуктан ушундай болду. Мындай деп да айткан: бир жолу менин намазым жамаат менен окулбай калган эле. Жамааттын собу 25 эсе көп болгондуктан ошол намазды толукташ үчүн 25 жолу кайталап окудум. Мен түшүмдө бир кишини көрдүм. Ал мага мындай деп айтты: "Эй Мухаммад, жоголгон нерсени кайтаруу үмүтүндө 25 жолу намазды кайталап окудуң. Бирок периштелердин амин дегеничи, периштелердин амин дегени тууралуу көптөгөн хадистерде келген." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадисинде мындай: Качан имам Фатиха сүрөсүн окугандан кийин амин дегенде, периштелер дагы амин дешет. Кимдин амин деген сөзү периштелердин амин дегени менен бирдей айтылса, анын мурда кылган күнөөлөрүнүн бардыгы кечирилет. Ал кишинин түшүндөгү айтылган сөздөр ушул хадис туурасында болчу. Мавлана Абдул Хай рахматуллаху алейхи жазат: ушул окуядан жалгыз окулган намаз 1000 жолу кайталанса да, жамаат менен окулган намаздын собуна жетпей тургандыгы маалым. Хадисте айтылгандар ачык эле нерсе. Бул бир гана периштелердин амин дегендери менен гана байланыштуу эмес, балким жамаатка катышуу жана намаз бүткөндөн кийинки периштелердин дуалары менен дагы байланыштуу. Мындан сырткары жамаат менен болгон намазда кездеше турган өзгөчөлүктөр менен байланышы бар. Ал бир гана жамаатта табылат. Дагы бир ой жүгүртө турган сөз уламалар жазышкан. Адам периштелердин дуасына качан намазы намаздай болгондо гана ээ болот. Эгер аны эски кийимге окшотуп оролуп, бетке кайра урула тургандай окуй турган болсо, анда периштелердин дуасына эч качан ээ боло албайт. Абдулло ибн Масуд разияллаху анху айтат: кимде-ким кыямат күнү Алла Тааланын алдына мусулман болуп баргысы келсе, ал намазды азан айтылган жерде, мечиттерде окуганды бекем тутсун. Себеби Алла Таала силердин пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ушундай бир толук хидаят болгон сүннөт жолдорду берди. Ошол сүннөт жолдордун бири жамаат менен намаз окуу. Эгер силер үйүндө намаз окуучуларга окшоп, үйүңөрдө намаз окуй баштасаңар, анда силер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүн таштоочу болосуңар. Муну түшүнүп койгула. Эгер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүн таштасаңар, жолдон адашасыңар. Эгерде кимде-ким жакшылап даарат алып, мечитке карап жөнөсө, ар бир кадамы үчүн бир сооп берилет, бир даража көтөрүлөт, бир күнөө кечирилет. Биздин убакта болсо, кимде-ким ачык мунафык, эки жүздүү болсо, же болбосо катуу ооруп калса, ошолор гана жамааттан калып калчу. Калган мындай мунафыктар болсо, жамааттан калчу эмес. Эгер кимде-ким эки адамдын ортосунда сүйөнүп мечитке келе алса, аны да алып келип катарга тургузушчу. Сахабалар разияллаху анхумдар жамаат менен намаз окуганга өтө бекем турчу. Эгер кимдир бирөөсү ооруп калса, эки кишинин ортосунда сүйрөлүп болсо дагы жамаатка бара алса, барып кошулчу. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзү дагы ушунчалык жамаатка бекем болгондуктан, алар эмне үчүн бекем болбосун? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дүйнөдөн кайтаарда ушундай болгон. Катуу ооругандыгы себебинен кайра-кайра эстен танып калчу, кайра-кайра дааратка суу алдырчу. Бир нече жолу аракет кылгандан кийин акырында даарат алды. Ал өзүнүн мубарак буттарына араң туруп, Аббас жана башка сахабанын жардамында мечитке жөнөдү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын буйругу боюнча Абу Бакр разияллаху анху намазды баштаган эле жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам барып намазга кошулду. Абу Дарда разияллаху анху айтат:
Bir жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мага айтты: Алла Таалага ибадатты Алла Тааланын алдында тургандай, сен аны көрүп тургандай кыл. Өзүңдү өлгөн кишилердин катарында эсепте. Өзүңдү тирүүлөрдүн катарында эсептебегин. Ошондо сен эч нерседен кайгырбайсың да, кубанбайсың. Мазлум, жапа чеккен кишинин каргышынан сактан. Эгер куптан менен багымдат намазына сүйрөлүп бара алсаң, анда андан баш тартпа. Bir hadiste мындайча: Munafiq үчүн багымдат менен куптан өтө оор. Эгер жамаатта канча сооп бар экендиги буларга маалым болсо, жерге сүйрөлүп болсо дагы барып жамаат менен окумак. Анас разияллаху анхудан риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Кимде-ким чын жүрөктөн 40 күн такбир ууланы үзбөстөн намаз окуса, ага 2 куткарылуу берилет. Биринчиси тозоктон куткарылуу, экинчиси 200-дүүлүктөн куткарылуу. Эгер кимде-ким 40 күн чын жүрөктөн намазды анын башталышынан эле имам менен биргеликте окуса, имам качан такбир айтканда бул да намазын баштаса, ал тозокко да кирбейт, мунафыктарга да кошулбайт. Мунафык бул өзүн-өзү мусулман көрсөтөт, бирок жүрөгүндө кафыр. Бул жердеги 40 күндүн артыкчылыгы абалдын өзгөрүшүнө таасири чоң. Себеби баланын пайда болуу тартиби тууралуу хадисте айтылган. 40 күн тамчы суу абалда, андан кийинки 40 күн эт болуп ушинтип 40 күндөн өзгөрүп турат. Ошондуктан суфилер ички дүйнөнү өстүрүүнүн максатында 40 күнгө өзгөчө маани беришет. Такбир ууласы жылдар бою үзүлбөгөн кишилер кандай гана бактылуу. Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Кимде-ким жакшылап даарат алып, мечитке барса жана мечиттеги жамаат окуп бүткөн болсо, анда ага жамаат менен окулган намаздын сообу берилет. Ошонун сообунун себебинен жамаат менен окуган кишилердин сообунда эч кандай кемчилик болбойт. Алла Тааланын биз үчүн болгон канчалык мээримдүүлүгүн караңыз. Бир аз эле умтулуп аракет кылганга жамаатка жетпесе да, жамааттын сообу берилет. Алла Тааланын ушул дининен өзүбүз албай турган болсок, анда кимге канчалык зыян болду? Ошондуктан мечитте жамаат бүтүп калды деп барбай койбоо керек. Эгер барса жамаат бүтсө да ага сооп берилет. Ооба, эгер чындап эле бүткөндүгүн биле турган болсо, анда баруунун эч бир кажети жок. Кубас ибну Ашшам алласи разияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан риваят кылат: Эки адамдын бири имам болуп, экинчиси ага уюп, мухтади болуп окуган намазы Алла Тааланын алдында 4 адамдын өз-өзүнчө болуп окуган намазынан жакшыраак. Ошондой эле 4 кишинин жамаат менен окуган намазы 8 адамдын өз-өзүнчө болуп окуган намазынан жакшыраак. 8 адамдын жамаат менен окуган намазы 100 адамдын өз-өзүнчө окуган намазынан жакшыраак. Дагы бир хадисте келген: канчалык чоң жамаат менен окулган намаз кичинекей жамааттан жакшыраак. Кээ бирөөлөр 2-3 киши болуп үйдө, дүкөндө же башка жерлерде жамаат болуп окуп алса да болот деп ойлошот. Биринчиден, мындай окугандарга мечитке баргандын сообу берилбейт. Экинчиден, алар чоң жамааттын сообунан кур калышат. Жамаат канчалык көп боло турган болсо, ошончолук Алла Таалага сүйкүмдүүрөөк болот. Эми Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн кылгандан кийин кайсынысын кылганда Алла Таала көбүрөөк ыраазы болот, ошону кылуу керек. Дагы бир хадисте келген: Алла Таала 3 нерсени көрүп ыраазы болот. Намаз дагы катарды, жарым түндө туруп тахажжуд намазын окуган кишини жана Алланын жолунда согушуп жаткан кишини. Сахл ибн Сайд радияллаху анхудан риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Караңгыда мечитке көп баргандарга кыямат күнү толук нур берилиши жөнүндөгү сүйүнүч кабарын жайылткыла.
Дүйнөдөгү караңгы түндө мечитке баргандын машакатынын ордуна берилген сооп жана анын баркы бүгүнкү күндөн бир нече эсе жарык нур сыяктуу болуп, кыяматта өзүбүз менен бирге болгондо гана билинет. Бир хадисте айтылган: качан адамдарды коркунуч курчап алганда, мындай адамдар нурдан болгон минбарларда эч бир кайгы капасыз олтурушат. Башка бир хадисте келген: Алла Таала кыямат күнү жарыялайт: менин кошуналарым кайда? Периштелер сурайт: сиздин кошуналарыңыз ким? Алла Таала жооп берет: мечитке көп каттоочулар. Дагы бир хадисте айтылат: бардык жерлерден Алла Таалага эң жакшы жер мечит, эң жаман жер базар. Бир хадисте айтылган: мечит бейиштин багы. Сахих хадисте Абу Саид разияллаху анхудан риваят. Сахих хадисте Абу Саид разияллаху анхудан айтылган: пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: кимге мечитке баруу адат болгон болсо, анын ыймандуу экенине күбөлүк бер. Андан кийин төмөнкү аятты окуду. Дагы бир хадисте келген: кыйынчылыкка карабастан даарат алуу, мечитти көздөй кадам таштоо, намаздан кийин намазды күтүп олтуруу күнөөлөрдү жууйт. Дагы бир хадисте: кимдин үйү мечиттен канча узак болсо, ошончо сооп көп болот. Себеби ар бир кадамга сооп берилет. Ал эми канчалык кадам көбүрөөк болсо, ошончолук сооп көп берилет деп айтылган. Ошондуктан кээ бир сахабалар мечитти көздөй басканда кичине кадам коюп басышчу. Дагы башка хадисте келген: эгер элдер 3 нерсеге кандай сооп берилерин билишкенде, анда алар ошого жетүү үчүн согушуп жатып араң жетишмек. Биринчиси азан айтуу, экинчи чак түштө ысыкта жамаат менен намаз окуу, үчүнчү биринчи катарда туруп намаз окуу. Башка хадисте мындайча келген: кыямат күнү баары кайгыда болгон учурда, күн төбөгө жакын алынып келгенде, 7 киши Алла Тааланын рахмат көлөкөсүндө болот. Ошол 7-өсүнүн бири жүрөгү ар дайым мечитке байлангандар. Эгер кандайдыр бир жумуш менен сыртка мечиттен чыкса да, кайра мечитке барууну эңсегендер. Дагы бир хадисте келген: кимде ким мечиттин жакшы көрсө, Алла Таала да аны жакшы көрөт. Шариаттын ар бир өкүмүндө жакшылык, берекет, белек, сооптор өтө көп. Ошону менен биргеликте анын ичинде дагы бир сырлар бар. Анын акыйкатына жетүү өтө эле кыйын. Алла Тааланын илимине жана анын сырларына эч ким жете албайт. Кимдин канчалык аракети болсо, ошого жараша анын түшүнүгү жакшы болуп, өкүмдөрдүн жакшы жагын түшүнөт. Канчалык аракет, мүмкүнчүлүк, түшүнүк болсо, ошончолук өкүмдөрдүн жакшы жактары маалым болот. Уламалар өздөрүнүн түшүнүгүнө жараша жамааттын жакшы жактарынын сырларын жазышкан. Шах Валиуллох Навараллаху Маркадаху Худжатуллохил Балига да ушул тууралуу төмөнкү сөздөрдү жазып кеткен. Анын мааниси төмөндөгүчө: үрп адаттын чоң зыяндарынан сактануу үчүн эң пайдалуу нерсе бул кайсы бир ибадатты ушунчалык жалпы элге үрп адат сыяктуу кылып таркатуу. Ал ар бир адамдын алдында, ал билимдүүбү же билимсизби, ар биринин алдында ачыктан ачык аткарылсын. Ошондой эле аны аткарууда айылдыкпы же шаардыкпы, баары ошол иште барабар болсун жана анда бири-бири менен жарышуу жана тамактануу болсун. Ушунчалык бул бизге адат болсун, ал жашоо турмушубузга кирип калсын. Андан ажыроо кыйын болуп калсын. Алла Таалага ибадат кылуу үчүн ал колдоочу болсун. Зыян келтирүүчү үрп адаттар чындыкка алып келүүчү болсун. Ошондуктан ибадаттардын ичинде намаздан өткөн чоң ибадат жок. Далил болуу жагынан да өткөн эч кандай нерсе жок. Ошондуктан ошону үрп адат кылып таркатуу өтө зарыл. Ал үчүн жыйналуучулар көп болуусу керек. Биргелешип ошону аткаруу керек. Ар бир динде, жолдо кээ бир адамдар баштоочу болот. Калгандары ошону ээрчийт. Кээ бирөөлөр экинчи даражада болот. Аларга кичине таргип, кызыктыруу керек. Кээ бирөөлөр үчүнчү даражада болот. Алар ыйманда жана түшүнүктө алсыз.
Egerde alарды köpçülüktün arasında jürüp ibadat kılууга majbur kılbasaň, anda alar jalkooluktun jana koş köngüldүүлüktün sebebinen ibadat kılууну taştap ele koyot. Oşonduktan akılmandуулuk alardın barın birgelikte ibadat kılıusunu talap kılat. Oşonun sebebinen ibadat kılgandar menen ibadat kılbagandar ayrımalanıp tursun. Kızıkpagandar kızıkkandardan açıktan açık ayrımalansın. Bilbegender ulamalarda erçүүnü üýrensün. Düşünmegönderge da ibadat kılуу maalum bolsun. Allah Taalaga ibadat kılуу uşunday ayrımalansın. Kaysy bir tajrybaluu zerger kişinin aldında eritilgen gümüştöy bolsun. Andan ruhsat berilgen jana tosulgan, koşulgan jana koşulbagan nerselerge da toluk ayırma bolsun. Jakşylyk amaldar küçüne girip günöler toktatılsın. Andan başka da musulmandardın mınday çoğuluşunda Allah Taalaga ibadat kılууga kızıkkan, anın rahmatın izlegen, andan korkkan kişiler bolsa, bardygy teň Allah Taalaga gaýrylsa, anda berekettin düşüşüne, rahmattın düşüşüne öte çoğun tasiri var. Andan başka Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ümmetinin düýnüge paýda boluşunun maksatı, Allah'nın sözünün büyük bolusu jana İslam dini başka dinlerden jogary bolusu. Alemi aga jetүү karapaýym adamlar jana kızmatçılar, şaardyklar jana ayıldyklar, karlar menen jaşlar bary bir jerge toptolup, İslamdın belgisi jana ibadattın türlörünün eň ulusu bolgan nerseni atkarmaýynça mümkin emes. Uşul sebepler arkылуу şariatda juma namazyna jana jamaatga katu köngül burulgan. Anı görsetүү jana jarýaloogo kızıktırуу, oşondo ele anı taştoogo jazalar da aytılgan. Antkeni çoğuluu aymak boyunça uruular ortasında jana bütkül şaar boyunça bolot. Aymakdagylardan çoğuluşu oňoý. Al emi şaardagılardın bardygynyň gaýra-gaýra çoğulusu kıyınga turat. Oşonduktan aymakdagy eldin ar beri namazga çoğuluşup, jamaat menen namaz okuganga buyurulgan. Al emi bütkül şaar boyunça 8 günde bir jolu juma namazyna çoğuluga buyurgan. Oşonun sebebinen juma namazı gelip çykkan.